элдин саламаттыгына кам көрүү уланууда. Караколжа райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилигинде Каракочкор, Сарыбулак айыл өкмөтүнүн жана Мамытбек Жунусов атындагы Караколжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун аракети менен борбордук ооруканадан алыска аймактарда элдин ден соолугуна кам көрүү максатында Кувейт мамлекетинин Ассалам кайрымдуулук фонду жана жергиликтүү бюджеттин ошондой эле жеке демөөрчүлөрдүн райондук оорукананын колдоосу менен учур талабына ылайык Каракочкор айыл аймагынын Аккыя айылында Аккыя фельдшердик акушердик пункту, Сарыбулак айыл аймагынын Сарыкүнгөй айылында Сарыкүнгөй фельдшердик акушердик пункту, ошондой эле Сарыбулак айыл аймагынын Акболот айылында Термечиков Райымбек атындагы фельдшердик акушердик пункту ачылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнест Мукашбекович, Караколжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Кулубаев Тамир Садырбекович, Мамытбек Жунусов атындагы Караколжа райондук жалпы дарыгердик практика борборунун директору Толоров Жыргалбек Жолдубаевич, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, айылдык кеңештин депутаттары жана жергиликтүү тургундар катышты. Бүгүн бизге Каракочкор айыл өкмөтүнө караштуу Аккыя айылында өтө кубанычтуу күн болуп отурат. Анткени бүгүн мына көптөн күткөн биздин мына ФАП ачылуу аземине катышып отурабыз. Биз үчүн, Аккыя эли үчүн өтө кубанычтуу күн деп эсептейбиз. Эмне дейбиз? Ушул ачылышка алдындагы убактарларын берип келип отурган президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Толтоев Эрнест Мукашбекович келип отурат жана ошондой эле Караколжа районунун администрациясынын башчысы Кулубаев Тамир Садырбекович келип отурат. Сиздерге чоң рахмат ушундай келип отурганыңыздарга. Азыр сөздү эми кыска кылалы деп атышат. Азыр дагы көп иштерибиз бар экен. Акимибиз Кулубаев Тамир Садырбековичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракочкор айыл өкмөтүнүн Аккыя айылынын тургундары. Биринчисинен Аккыя айылында кичинекей болсо дагы бир айыл үчүн чоң майрам болуп атат. Ошону Караколжа райондук мамлекеттик администрация атынан жана жеке өзүм атыман ошо бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эми Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи, эң биринчи байлык бул ден соолук деп турабы. Ошо ден соолук деп ошо бүгүн айылда ФАП ачылып атат. Мен эң биринчи каалаганым ушу Аккыя айылында биздин жарандарыбыз, биздин балдарыбыз оорубасын, ушу имаратыбыз ак жолтой болуп туруп жакшылыктарга болуп турайлык. Эми мурун бизде Аккыя айылында ушу тоон этегинде болгондон кийин ооруган адамдар болсо же ошо келиндерибиз ошо больницага чейин канча бир километр менен ашып барып жүрчү эле. Азыр ошол жерден жалпы баары ошол жерден эле регистрация болуп туруп, ошол жерден эле мына докторлор карап беришет.
ошо эмне дейбиз, ак жолтой болсун, биздин ошо айылыбызда оору деген болбосун, только жакшылыктарда жолугуп, сүйлөшүп, ушинтип эле маектешип, жакшылыктар менен бөлүшүп жүрөлүк. Эми өзүңүздөр билесиз, ошо 21-жылы башталган Ассалам фондунан, жалпы ошо Араб фондусунан берге 1 миллион 550 000 сом сапталган. Андан тышкары мына ошо жергиликтүү бюджеттен 266 000 акча бөлүнүп, ошо бүгүнкү күндө ошо ФАПыбыз бүтүп ишке бериле турган күнү келди да, ачык айтканда. Эми өзүңүздөр билесиз, ортодон 2 жыл өтүп кетти. Эми арабтарыбыз салгандан кийин подрядчиктер дагы кичине убакыты чоюп өткөн. Андан кийин айыл өкмөтүбүз киришип, жолго кириштирип, мына документтерин полный растап даярдап койдук. Андан тышкары ичиндеги жабдыктардын баарын камсыз кылды. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен ошондой эле дайыма жакшылыктар болуп, эми өзүңүздөр ага чейин деле мына акыялык туугандар кайрылып атты эле, аны деле эсте, мына 2 километр ошо асфальт бүткөнгө чейин куруп бериңиздер деп буйруса, эми алда кайрыла турган жактарга кайрылып атабыз, өйдө жогору жактарга жазып атабыз. Буйруса мына 23-жылга титулга киргизип бергиле деп мына транспорт министрлигине кайрылдык, кабинет министрге, губернатордун атына кат жаздык, ошонун баарын даяр камсыз кылып бизге көмөк көрсөтүп бериңиздер деп. Ошо дагы бир жолу куттуктайм, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Кийинки сөздү анда Ош облустук ыйгарым укук өкүлүнүн орун басары Толтоев Элис Мукашбековичке берелик. Бул да мына өзүңүздөр билесиз, ар бир кара кулжада кандай жакшылык болсо, Элис Мукашбекович дайыма биз менен, ошо ачылыштар болобу, кандай бир жетишкендиктер болсо, Мукашбекович дайыма биз менен жүрөт. Ошо сизге сөз эми, келиңиз, куттуктоо сөздөрүн айтып коңуз. Урматтуу Кара Кочкор айыл аймагынын Аккая айылынын тургундары, бүгүн ушул сиздер менен биз ушул Аккаядагы фельдшер акушерлик пунктунун ачылышына чогулуп отурабыз. Ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунда ыйгарым укук өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадиевичтин атынан, өкүлчүлүктө иштеген кызматкерлердин атынан ушул жаңы Аккая фельдшерлик пунктунун ачылышы менен сиздерди кызуу куттуктайм. Бүгүн өлкөбүздө ушул калкты медициналык жактан сапаттуу тейлөө жаатында бир топ алгылыктуу иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. Ушул жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу, элдин саламаттыгын сактоо, жалпы коомчулукту дени сак, коомду түзүүгө, сергек жашоого калыптандыруу максатында бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, мына ошонун жыйынтыгы менен Ош облусунун аймагында бүгүн ондогон фельдшер акушерлик пункттар курулуп, андан сырткары райондук жалпы дарыгерлердин практикалык борборлоруна жаңы медициналык жабдуулар келип, айрым облустук мекемелер капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, мына бүгүн ушул калкыбызга сапаттуу медициналык жактан тейлөөнү уюштуруу, врачтардын ушул жетишсиздигин жоюу, врачтардын ушул профессионалдуулугун арттыруу максатында бир топ жакшы ушул демилгелер көтөрүлүп, жаратмандык менен жакшы жумуштар жасалып атат. Мына бүгүн дагы Кара Кулжа районунда 3 ушул фельдшер акушерлик пунктунун бүгүн ачылышы болот. Мына ошонун биринчи алгачкылардан болуп, ушул Аккаядагы фельдшер акушерлик пунктунун ачылышынын алдында турабыз. Эми Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинет тарабынан ушул бир топ жарандарыбызга жакшы шарттарды түзүү максатында иш-аракеттер болуп атат. Мындай жакшы демилгелерди, жараткан жумуштарды биздин элибиз дагы өз мезгилинде колдоп турушу зарыл деп эсептейм. Эми ушундай фельдшердик акушерлик пунктун курулушун биринчи ушул өзүнүн ушул жерин ажыратып берген ушул Сагынбектин үй бүлөсүндө Сагынбек мырзага мен терең ыраазычылык билдирем. Ушул демөөрчүлөрдү таап келген ушул айыл өкмөткө чоң ыраазычылык билдиребиз. Эмурат деген кайрымдуулук фонду ушул 1,5 миллионго жакын каражат бөлүп, калган 300 000ге жакынын ушул айыл өкмөт жардам берип, ушундай жумуштардын баарынын башында турган Дамир Садырбековичке мен чоң ыраазычылык билдирем. Анан ушул жалпы медицинада координаторлук милдет аткарган жалпы дарыгерлердин практикалык борборунун жетекчиси Жыргал мырза, сизге ыраазычылык билдирем. Шуну иштерди жалпы колдоп аткан акыялыктарга чоң рахмат. Бул жерде эч качан ушул оору сыркоо аз болсун. Ушул жерде калктын демографиялык абалы жакшы жагына өсүп, колдоп, биздин келиндерибиз ушу бөбөктөрдү аман эсен төрөп, жакшына өстүрүп, элибизге жакшы кызмат кылган таптардан болсун. Аккая фельдшер акушерлик пункту ушул куттуу болсун. Ушул жерде дайыма жалаң гана профилактика менен иштеген мекеме катары болсун. Элге ден соолук, элибизге кенен ырыскы, жерибизге ынтымак, тынчтык, жалпы өлкөбүздө өсүп өнүгүү болсун. Дагы бир жолу ушул Аккая фельдшер акушерлик пунктун
açılıшы менен сиздерди кызыгуу куттуктайм. Мен ойлойм, ушул жерде эмгектенген биздин дарыгерлерибиз, мейирбан айымдарыбыздагы ушу колдору дайыма жеңил болсун. Өзүңөргө чын ден соолук каалайм, узак өмүр каалайм. Дайыма ушул элдин батасын алып, элдин алкышын алып жүрө бериңиздер. Келечекте сиздер дагы ушул эмгек сиңирген дарыгер болуңуздар, эл дарыгери болуңуздар. Дайыма ушул элдин алкышын алып жүрүңүздөр. Насип кылсын. Чоң рахмат. Ana şu Akkaya'nın kavunu açılığa şu bizge üçün öte mağdacarlık suyunu otaldı. Rahmat. Şu eldik fondağa da rahmat. Şu sizlere de rahmat. Şu eldi şu hizmet kılan memelerden olsun. Şu balda çakavuz menen barıp göğe varız cezalana baratılık. Hazır hemşehirde olup ben sonum oldu. Şimdi en жақсы iş oldu. Anam Kuday Tatar şu nerede işleyen baldara da rahmet. Hükümetimize bardığınıza rahmet. Kuday ömrünü ördüler. Yaşına oynap öldüründür. İşte iyilik kalayım. Hem de Ahmet Akadar kişiler söz verip koyuldu. Bizim Akkaya'nın deputatının arka. Биздин ачылып аткан фабыбыз ак жолтой болсун. Элдин ден соолугу үчүн кызмат кылып атат. Элибизге, журтубузга, өкмөтүбүзгө рахмат. Ушу күндөн көңүл жолунда кетип атабыз. Эми мен эмне демекмин? Ушу элибизге кызмат кылган жакшы фаптардан болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Ушу элиңизге особый рахмат. Асфальт жолдо сиздин эмгегиңиз бар. Канча жол чуркап жүрүп мына ушуну алып келдик. Мектепте бар, рахмат сизге. Мына бир иштешип жүрөбүз. Эми мындан нары дагы аз калды. Битке жардам берсеңиз сиздин колдон келет. Илгерки методко салып мына 3 километр асфальт берип койсоңуз жеткени турабыз да. Мен чогуу кылайм. Биз кирип чыгып эле алып ийчелек, азыр андай алдырбай атат го. Жакшы. Ийгилик болсун, ийгилик болсун. Сервис Мукашбаевич, мына ушул жерден эгасынын эң чоң мына жеңебиз болот. Сагындын эжеси бир тууган. Эң чоңу. Ушулда мен бир калып айтып коеюнчу. Мен эмне дейм ушу сиздер айткандай биз аябай сүйүнүп атабыз. Буну олтуруп атканда өлкөмү жаман көрдүм эле. Элдер жер таппай атса эмнеге ушинтесиң? Берип койдуң жериңи. Абже өзүм билем ушу собак болсун эми балдарга берип Кудай каалап. Мына ошо күндөр бүтүп, мына тем ачылыш болуп, элдин керегине аман эсен ден соолук менен кызмат кылган үй болсун. Бу жерден эч ким жаман болбосун. Баардыгына иштегенге дагы жаткандарга дагы ушу Кудай ден соолук берсин. Ушу сиздерге рахмат. Ушу элди тейлеп, элди кошо жүргөнгө ушу бир киши болот, башчы болот. Ушунун баарын камтып отурган сиздер. Ушу элдин көйгөйүн билген сиздер. Сиздерге ынтымакчылык, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Мына ушу кайнымдерге, мына иштеп аткандардын баардыгыңыздарга ден соолук. Мындай фактардын көбүн ачкыла. Эл керегине жарай бергиле. Иштеген ишиңерге ийгилик. Кудай Таала ден соолук берсин. Ойлогон оюңарды ишке ашырсын. Тынччылык берсин, ден соолук берсин. Ушу үйү ак жолтой үй болсун. Ден соолуктун үйү болсун. Өкмөт агы эми ушу ден соолук жаман балдардын күнү үчүн көрүшү жерден эми кыбырап тегилген кыла берсин. Эмне дейм менен башка иштер рахмат. Сиздерге рахмат. Ушинтип кошо жүгүрүп элдин камын көрүп койгон. Мына балама рахмат. Ден соолук үчүн жүгүрүп жүрөсүң балам. Сага да ден соолук. Эл менен бир болуп, элдин керегине жарагыла. Кудай кааласа. Фактар боюнча маалымат берип кетсек, бүгүн дагы ошо Сарбулак айыл өкмөттүк айылында билесиздер. Ошол жерде Саргүнгөйдө азыр ФАП ачылат. Ошондор Сарбулак айылында да ФАП ачылат. Кече күнү Капчык айыл өкмөтүндөгү Караташ айылындагы ФАПты капиталдык ремонту 1,5 миллионго өткөрүп туруп, демирчүн эсебинен кече ачылышын кылдык. Андан тышкары ошо Сарбулак айыл өкмөтүндө Тегерек Саз айылын билесиздер. Айргеде араптар ошо ФАП салып берип атат азыркы мезгилде. Бүгүн азыр бияктан эми ошо жакшылыктардан бата берип атасыздар. Ичине көрүп чыгып, ачылышын кылып туруп, анан Эрис Мукашбекович болуп туруп, биз ошо Сарбулак айыл өкмөтү бар туруп, аякта 2 факты дагы уруксат ачабыз. Ооба, эл ишине жүрө бергиле, эсен болгула. Шааргыйлык болсун. Биринчи ден соолугуңуздар болсун, баардык элге ден соолук берсин. Акка айылынын тургундары, бул жерде өзү 3200 жаран болсо 995 бул жакта турат да. Кара Булжаш району өзү билесиздер. Шарты катаал. Кыштын күнү кар жаайт, жайдын күнү
ылай ысык болот. Сиздер үчүн аябай эле жакшы болду. Анан биз жактан медицина тармагынан колдон келишинче мына өлкө башчылары азыр саламат сактоо министрлиги именно саламат сактоо тармагына аябай көңүл бурулуп атат. Быйылкы жылдан айта кетсек, 2023 жылы өзүңүздөр көрдүңүздөр, башталганда эле жана 12 миллион сомдук былтыркы жылдын эсебинен алынган оборудование азыр Каракулжада келип түштү. Анча-мынча башка райондордо жок аппараттар келип, азыр арты Аксыдан бул жагы Баткенден келип операция болуп атат. Сумпашбекович жанагы. Анан жакында Кудай буйрса мына рентген келген атат биздин эмеге. Кече эле министрибиз өзү артынан түшүп, гемодиализ аппаратындагы ушу Каракулжадын биздин Каракулжадан гемодиализ алгандар башка жакка баруу болбосун деп сүйлөшүүлөр болуп атат. Кудай буйрса алдыга ишке ашып калат. Жана Дамир Садырбекович айткандай, Кеңеш фапындагы ошондой эле АЖК фапында быйыл жаңы башталды. Кудай буйрса алар бүтүп калса, быйылкы жылга аябай эле мөмөлүү болот. Анан сиздердин жанагы Аккая КСПсындагы тынбай жүгүрүп атабыз. Жана капитальный строй немеге барып да ал жерден өткөн өзүм киргем. Бул жерден жаңы былтыр келгенде кыш болуп калып, жанагы МЧСтер немесин бере албай калганда, ошо быйылкы жылга кирбей калган. Кудай буйрса 24кө киргизип алсак, ал үчүн сиздерге да аябай жакшы да. Ар бир шарт медицинада мен ойлойм барган адам чечинип даже көрүнгөндө жылуу температурада олтуруш керек да. Анан ал жерге барып кайра ооруп чыкпайчы. Сиздер үчүн болгон аракетибизди биз жумшайбыз. Дамир Садырбековичке тынбай кирип мен суранам. Бул киши өзү жакшы билет, сурана бересиң деп. Бул киши да өзү жардам берип жүрөт. Эрин Сумпашбековичке баратабыз. Биздин жетекчилерибизге терең ыраазычылык билдирем. Ушинтип келип ачып берип атасыздар. Биз биргеликте иштешек. Биздин биринчи кызыкчылыгыбыз элдин саламаттыгы, элдин ден соолугу. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, дайыма жакшылыктарда ушундай ачылыштарда гана жолугуп жүрө берели. Рахмат. Ушу бала чака андай-мындай алыска барачу жерде иштеп турсун. Ооба, рахмат ушуну ачканыңарга. Алла баарыңарга ден соолук болсун, тынчаман болгула. Бала чаканын баары тынч болсун, ушу насип кылып тынчаман болсун эмне. Ак жол токтоп болсун. Рахмат. Кыргын эле ал. Бутtu чечип Barcan hazır meme suyunu çağırdık. Kapilsem alır. Çatı oldu. Azda şey uğraştıdan alıp da hazır verse günde varıp geldi bu yerden alır. Sen bir iki yerden de yapın tamam. Bizlerden beri tamam. Kalanların ne Жақсы болуптур. Жақсы болду, аябай, рахмат. Эме ким завет ишпеді? Bizde canı жол деген неме Врач бар. Жолды капитаны карайт общий. Шодан эми. Сиз азыр бул жакта ким карайт бул жакта? Зафапча. Эжени. Бактылуу жеңет эжеңизге бөлүп Чакырсаңыз каршы болот а. Ушул өзү ушердин тургуну же барып келишти? Ушердин тургуну. Мажике сабат берген мындан ары сиз да. Кудай буйрса жакшы иштеп бериңиз. Аябай жакшынакай бүтүптүр чакалык менен баардык шарты менен экен. Бүт суусу кириптир, жолдун бою экен. Анан бул жер баягы эртең менен ачылып иш убактысында, кадимгидей иш убактысына чейин иштеп, көп тоолордо ушундай да барсаң эле ага кеттим, буга кеттим деп жүрө беришет. Ошондуктан эми биздер жаңы факты жакшына алып, калыптандырып дайыма. Адам келсе келбесе дагы ден соолуктары жакшы болсо дагы барып дайыма иштеп туруш керек. Анан ушу обход кылып анча-мынча азыр Каракулжада ушу жумуштуу эмес оорулар, балдардын арасында бир аз маселелер бар. Ошолорду да өзүбүз карап, акыркы мезгилдери эмнеден баштаткандар көбөйүп кетти Каракулжада. Ошондой маселелердин баардыгын өзүңөр ар бир факт жардам берсең эле бул кишиге жеңил болот. Жардам берип жакшы иштеп бериңиз эми. Ак жол токтоп болсун. биздин командабыз даяр. Ошондо ГСВганын бул жердеги филиалы. Сиз көргөндөй Эрин Сумпашбекович бизде Каракулжада башка райондордо жок эми мактаныч эмес эмете. Bizde distansiyoну чогулуш болот да, 2-3 күн сайынча Zoom менен баардык ГСВ бул неме баардыгы кирет да. Азыр эми биз мына мектептерде Кудай буйрса бүтүп калдык. Мисалы Каракулжа уже почти бүтүп калды видеокамера. Келечекте фаптарга да видеокамераны коюп, анан пульт управленияны карап отура алып атабыз өзүбүз да. Азыр мектептерде любой мүмкүнчүлүк болуп калды. Кайсы мектепте иштеп атат, балдар жүрөт. Келечекте фаптарга чейин түшүшүбүз керек да. Ошондо действительно ачык иштеп атат. Өзүбүз баштадык. Алай кул зонасына камера коюп келдик.
өзүбүздүн немелер сентерге колдо камера койдук, эски бардыгы телефонго камера баштырылат. Голосовой немеси менен угат. Эл менен кандай мамиле кылып атат? Грубо эмес. Кишилерге жардам берсе кийин. Биргеликте иштешет, мынтага келгенде эле айтып жүрөбүз биргеликте. Урматтуу туугандар, бүгүн биздин Сарыбулак айыл өкмөтүнүн өтө кубанычтуу күндөрдүн бири. Мына канча убакыттан бери күтүп атабыз, ушул фабыбызды ачабыз деп. Мына бир эле фаб эмес, бүгүн бизде жакшы сүйүнүчтүү күн. Ушул айыл өкмөтүнүн Сарыбулак айылында, Акколот айылында ушундай типтеги 2 фаб курулуп бүткөн. Şu faktın açılışı, bugün bizim oblastық губернатордың орынбасары Ермис Тоқтаевич келіп отырады. Райондық мемлекеттік администрацияның басшысы Данисада Депич және райондың жетекшілері келіп отырады. Мына өзіңіздер білесіздер, еліміз айылдан мұқтаж еле мұқтаждық ішке ашылып жатады. Бұл фактың бүткөнүн билесиздер, бүткөнүнө 3 жыл болуп калды. Мына ачылышына отурасыздар. Мен азыр сөздү райондук акимине берейин, Данисада Депичке. Анан каалоочулар болсо даярданып турасыздар. Алло, саламатсыздарбы? Урматтуу Сарыбулак айыл аймагынын Сарыбулак айылынын тургундары. Бүгүн мындай айтып кетсек, айылыбызда чоң майрам болуп атат. Ушундай жаңы заманбап фаб ачылып, толугу менен бүтүп, ошо элге кызматка ачылышын өткөртүп, элдин кызматына тапшырып беребиз. Эми ошону Каракулча райондук мамлекеттик администрация жана жеке өзүм атыман чын жүрөктөн сиздерди куттуктайм. Эми эмне дейсем, бул Ассалам фондунан ошо 21-жылы жалпысынан районубузда 3 фаб салынган. Азыр саат 10-да ошол Каракочкор айыл өкмөтүнүн Аккый айылындагы Аккыда фаб ушу Ассалам фондунан салынып ачылышын өткөрүп келатабыз. Бүгүн Сарыбулак айыл өкмөтүндө 2 фаб салынып бүттү. Ошондо бүгүн ачылуу аземине катышып, сиздер менен чогуу лентасын кезип, ошо элге кызматка тапшырардын астында турабыз. Биринчисинде ушул фаб ак жолтой болсун. Биздин айылда оору деген жок болсун, жалпы элибиз аман, ден соолуктуу болсун. Ошо биздин биринчиден дарыгерлерибизге, ошо мейрибан эжелерибизге жаңы заманбап имаратты өткөрүп берип атабыз. Мындай айтканда, ага чейин эски фаб болсо дагы биздин районго канча деген километр басып, ушул ооруган адам болобу, биздин келиндер болобу, бир топ километрге чейин алып барыш элек. Азыр мына жаңы фаб салынып курулуп, ошону бүгүн өткөрүп берсек, биздин ошо тургундарга дагы бир топ жеңилдиктерди алып келет. Саламатсыздарбы, урматтуу Сарыбулак айыл аймагынын Сарыкүнгөй участкасынын тургундары, жалпы сарыбулактыктар. Бүгүн ушул Сарыбулак айыл аймагында Сарыкүнгөй участкасында жакшы жаңылыктардын бири болуп атат. Себеби ушул айылдын калкын ден соолугун чыңдаган, медициналык жактан сапаттуу тейлеген ушул мекеменин ачылышы болуп атат. Ушул мекеменин ачылышы менен Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунун ыйгарым муктуу өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадиевичтин атынан, өкүлчүлүктө иштеген кызматкерлердин атынан сиздерди ушул жаңы мекеменин ачылышы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Учурда Ош облусунун аймагында калкты медициналык жактан сапаттуу тейлөөнү уюштуруу жаатында, калктын ушул сергек жашоо образын калыптандыруу жаатында, ден сак коомду түзүү максатында бир топ алгылыктуу жумуштар жүрүп атат. Мына жогоруда райондун акими Рамис Садырбекович өзү да белгилеп өттү. Мына көптөгөн райондук жалпы дарыгерлердин борборлоруна
жаңы үлгүдөгү медициналык жабдуулар келе баштады. Облустун аймагында жылына 10-дон 15тен ушу фельдшер акушерлик пункттардын жаңыланып, капиталдык оңдоодон өтүп, айрымдары толук курулуштар менен бүтүп элге пайдаланууга бериле баштады. Андан сырткары ушул облустук мекемелерде дагы ушул республиканын аймагында борборлордо гана жасалчу операциялар жасалып, профилдеринде ушул мыкты дарыгерлер менен толуктоо, жаңы медициналык акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен жабдуу иш-аракеттери катуу жүрүп атат. Эми биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ушул көптөгөн ооруканалар, ушул облустук ооруканаларда кайрылгандардын саны көбөйө баштады. Себеби ушул элеттеги, жерлердеги фельдшер акушерлик пункттардын өз убагында тийиштүү медициналык ушул биринчи жардамды көрсөтө албай калгандыгынан, кээ бир мезгилдерде ушул райондук ооруканаларда тийиштүү мыкты адистердин жок болуп калгандыгы, жетишсиз болуп калгандыгы ушул облустук ооруканаларга көбүрөөк жарандардын кайрылуусу, ал жердеги ушул кезек күтүү жана башка сыяктуу маселелер болуп атат. Ошондуктан бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан дагы, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин тарабынан дагы тийиштүү тапшырмалар, милдеттер коюлуп, ушул элеттеги фельдшер акушерлик пункттардын, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун материалдык техникалык базаларын чыңдап, ушул биринчи жардам алууну, жалпы жарандардын ден соолугун алдын алуу аракеттерин ушул элеттен баштап, элеттин өзүндө ушул чоң көйгөйлөрдү жеринде чечүү маселелери коюлуп, мына бүгүн ушунун алкагында көптөгөн айылдарда фельдшердик акушерлик пункттардын курулуштары жүрүп атат, капиталдык оңдоодон өтүп атат. Ошол жетишпеген кадрлар менен камсыздоо иш-аракеттери дагы жүрүп атат. Мына Каракулжада дагы жыл башында 25-26 дарыгер жетишпейт эле, мына 3-4-5-6 кызматкерди камсыздап, ошо ал жетишпеген кадрлардын дагы санын кыскартуу жаатында алгылыктуу иш-аракеттер жүрүп атат. Эми мындай жакшы иш-аракеттердин баарынын башында ушу районубуздун акими Рамис Садырбековичтин аракетин сөзсүз түрдө белгилеп коюшубуз керек. Ушундай тийиштүү жабдуулар менен камсыздап, ушул айыл өкмөткө өзүнүн кол кабыш кылган райондук дарыгерлердин практикалык борборунун жетекчиси Жыргал мырзанын жана анын жааматынын салымы абдан чоң. Ушул айыл өкмөт башчы катары Жамшит мырза, биз сизди көп жылдан бери тааныйбыз. Ушул өзүңүздүн аракетиңиз менен ушул элде ынтымакты, биримдикти кармап, ошол менен эле чектелбестен ушундай жакшынакай имараттардын салынышына көмөк көрсөтүп атасыз. Сизге дагы ушул эл журтуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Райондук оорукананың башкы дарыгерлери сөздү. Саламатсыздарбы, агайын туугандар. Биздин Каракулжа жалпы дарыгерлик практикалык борборунда 2022 жыл жана 2023 жыл аябай эле жемиштүү жылдардан болду десек жаңылышпайбыз. Айта кетсек, 2023 жылдын башында 22 жылдын жыйынтыгы менен 12 миллион сомдук оборудование келген. Бул оборудование жана жогоруда айтылгандай башка областтарда жок алдыңкы оборудованиялар. Ошол эле убакытта ошол оборудованиянын жардамы менен алды аксы ала букадан бул жагы Баткендин келип операция жасатып кетип атат. Бул биздин жетишкендиги. Ошонун Каракулжа районунун ичинен биздин Сарыбулак айыл өкмөтүндө мына бүгүн 2 фаптын ачылышы турат. Жана жакында Асанабир фондунан Ажике айыл аймагына дагы бир фап башталган. Кудай буйрса сентябрга чейин ал дагы ачылат. Жанагы биздин өзүбүздүн ГСВда дагы былтыр суу киргизгенбиз. Быйылкы жылы Кудай буйрса план аталган жакын аралыкта печкасы тендерден өткөн, отоплениясын жакшыртуу максатында. Биз район боюнча саламаттык сактоо тармагы быйыл капиталдык болбосо да косметический жакшы ремонттон өткөрдүк. Өзүңүздөр кайрылгандар көрүп атсаңыздар керек. Районда азыр тамагы жакшы барсаңыздар. Көптөгөн төшөктөрдү, матрас бардыгын жаңылаганбыз. Биздин эл башка жакка, башка районго барып өчүт күтүп муктаж болбосун деп, жер-жеринен кызмат алсын деп. Ошондой эле биздин өкмөт башчылардан, министрликтен жардамдар келип, мына жакында сапаттуу акыркы үлгүлүү рентген келет. Жана гемодиализ аппараты келип, ачылуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми ал жакында ишке кирип калат деген ойдобуз. УЗИ аппараттар келген жатат. Биз ошону жакшы аппараттарды коюп алсак, элибиз муктаж болуп, ошко барып келбей, ошо өзүбүздүн районда көрүнсө, сиздерге канчалаган финансылык жактан дагы чөнтөгүңүздөргө аябай эконом болот, убактыңыздар эконом болот. Сиздердин камыңыздарды көрүп, биз дайым кызмат кылууга даярбыз, жана кызмат кыла беребиз. Бар болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу конокторлор.
меймандар. Бүгін өзіңіздер көргенде жоғарыда сөйлегендердің бары айтып кетті. Біздің Сарыбұлақ айыл өкіметінде, анын içinde Сарыөңгө айылында чоң кубанычтуу күн болуп жатты. Себеби мына 2 жылдан бери бүткөн ачылбай алган фабыбыз ачылып атат. Айылда фаб болсо абдан жакшы, өзүңүздөр билесиздер. Кичине бир оору суркуу болот, жаш балдар тумоолойт, карылар ооруйт. Биринчи жардам иштеген жакшы жардам болсо, жанагы врачтарыбыз айткандай, төлөвү жакшы болот. Аны баардыгы түшүнөсүздөр. Биз чоң ыраазыбыз Жолдош Оштон келген өкүлчүлүк сизге, район жетек акимчилиги сизге, райондон жүрүп алып, айыл өкмөт айрыкча мына айыл өкмөттү дагы баса бергиле, бир дагы белгилеп кетти. Ушу Жамшит мырзанын аракетинен ушул фаб ачылып калды. Бул фаб ачылбай да кала жатат. Силерге ишиңерге ийгилик, чоң азыркы президентибизге да салам айтып баргылы. Жеткиле кыскасы. Эл ыраазы жүргүзгөн саясатына. Анан эч кимге оорубайды. Ушу фабка аз эле келет да, кара картан жаш жүз болсо, балдар болсо. Ак жолтой фаб болсун. Эч качан деле мындай жамандык болбосун, жакшылык болсун. Рахмат силерге ушунчалык чоң ийгилик алып келгениңиз үчүн. Рахмат. Дайым жерден ден соолук жакшы болсун, uzun ömür versin. Peygamber batasın versin, baydörötün versin, uzun ömür versin, yolunlarda yolda bol olsun, çarşılarda çarşk olsun, başına sıyık bak olsun, ketmez dövlet versin, ne dilerse dilenge kavul olsun, ama bolgula, eşen bolgula, hor basın kıramına, o gün Allah'a rahmat. Rahmat. Bizim Sarıbulak ayıl hükümetinin el için ayrıca şu Sarıbulak Akbulut ayının el için abdan çoğun kuançlı gün bolup turganlar mına köpten kütkön günümüz 18. yıl başlanıp 20. yılın ayağında kütkön mına fabımızın açılma zemine gelip oturasızlar. Mına kança vaktan beri bu gündü küttü gele sol vakt saat yerin gelip turganlar nasıl bizim FAB'tın açılışına Oğlaftık Gücenatının orunbasarı Ernest Soltoviç, rayonduk memleketlik administrasyon başçısı Hakimimiz Damirbek Damirbek'miş, rayonduk Oğru kanalının başka darigeri bilesizler Tolor Cırgalıbek barınca tanışlar. Ondan başka rayondun bir neçe mekan uyumlu yetekçileri gelip katı oturar. Bugünkü bizim kuançılığı, tüyücülüğü, tengörşerdeki oturan meymanların bağdırmaz, rahatsızlık bildiririz. Ondan ben görüşülüğü sözü rayonduk administrasyon başçısı Hakimimiz Damirbek Damirbek'e etsem. Саламатсыздарбы, урматтуу Сарыбулак айыл өкмөтүнүн, Сарыбулак айылынын тургундары, биринчиден ошо Каракулча райондук мамлекеттик администрациянын атынан жана жеке өзүмдүн атыман бүгүнкү байрамыбызды менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эми берден айыл өкмөтүңүздөр айтып кетти, ошо 18-ден баштап 20 бүткөнбүздө. Андан бери деле бир топ убакыт туруп калган себеби ортодо билесиздер. Анын үчүн документтердин толугу менен бүтүрүш керек. Биздики эми кыргызчылыкка такап эле салып эле шалпылдап кетип кийин кайра алышып жүрбөйт. Ошо жалпы документтерин толук бүтүрүп, ошо жабдыктар менен камсыз кылып туруп, мына элдин кызматына тапшырганга бүгүнкү күн келди. Мына бүгүн айтып кетсек, районубузда 3-чү фаб ачылып атат. 1-чи фабты саат 10-да бүгүн Каракочкор айыл өкмөтүнө Аккай айылында ачтык. Ал дагы ошо Ассалам фондусу менен ушу 3 фаб бүтүп атат. Андан экинчиси бул Сарыөңгөй айылындагы фабты да ачып келатабыз. Азыр эми бүгүн акыркы 3-чү фаб ошо Сарыбулак айылында ачып атабыз. Эми эмне дейбиз? Бу жерде ошо Ассалам фондусунан башынан башталганда 3 ошо 2 фабка Сарыбулак айыл өкмөтүнө жалпысынан 4 миллион сом кеткен. Анын ичинен мына Сарыбулак айылындагы фабка айыл өкмөтүнүн эсебинен 100 миң кетти. Ошондой эле жеке демөөрчү Термечков Данияр акасынын атынан 100 миң акча бөлүнүп, ошол фабтын ичиндеги жабдыктар менен бул акабыз жардам берген. Сизге терең ыраазычылык, чоң ыраазычылык. Мына эл үчүн деп
каражат менен камсыз кылып турушу жабдыктар менен бул фактын ичин элдин кызматында туруп камсыз кылып берип атабыз. Терең ыраазычылык сизге дагы. Эми урматтуу туугандар, бул жерде дагы айтып кетсек, көп адамдар şu факттарды бүтүрүшүнө салымын кошкон, чуркаган, анын ичинен өзүңүздөрдүн депутатыңыз бар ушу айыл өкмөтү Мокеев Улан Мамасалиевич. Бул киши да ошо Бишкекке чейин барып туруп, ушу фондторго чейин кирип, ошонун аягына чыккан бир топ чоң салым кошкон. Сизге да терең ыраазычылык, Улан Мамасалиевич. Эмне дейсиз, эми ушу ФАП элдин керегине жарасын, эң биринчи ак жолдой болсун. Биздин айылда тургундар, биздин бөбөктөрүбүз эч качан оорубай эле калаң жакшы жабдыктарды болуп турсун. Ошо дагы бир жол байрамыңыздар менен, урматтуу туугандар. Биринчи сөздү Ош облустагы ыйгар укук өкүлүнүн орун басарына Толтоев Эрнис Мукашбековичке берем. Рахмат. Урматтуу Каракулжа районунун Сарыбулак айыл аймагынын тургундары, жалпы сарыбулактыктар, мына бүгүн Каракулжа районунун Сарыбулак айыл аймагында абдан кубанычтуу жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Себеби Сарыбулак айылындагы ушул калктын медициналык жактан сапаттуу тейлөөгө багытталган Шахан ФАПтын ушул ачылуу аземинде чогуу болуп турабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунун ыйгар укук өкүлү Жантаев Элчебек Нуржабиевичтин атынан, жалпы өкүлчүлүктө иштеген кызматкерлердин атынан жалпыңыздарды бүгүн ушул фельдшер акушерлик пунктунун ачылышы менен кызуу куттуктайбыз. Бүгүн ушул Кыргыз Республикасынын аймагында, анын ичинде Ош облусунда ушул калкты медициналык жактан сапаттуу тейлөөнү уюштуруу, ден сак коомду түптөөдө, сергек жашоо образын калыптандырууда ушул жалпы медицина тармагында бир топ алгылыктуу жумуштар жүрүп атат. Анын ичинде мына Ош облусунун ичинде эле жыл ичинде 10дон ашуун ушундай ФАПтардын курулушу, капиталдуу оңдоодон өткөрүлүшү, райондук жалпы дарыгерлердин практикалык борборлоруна медициналык жабдуулардын келиши, дарыгер жетишсиз кызматкерлерибизди ушул кадрлар менен толуктоо, алардын ушул квалификациясын жогорулатуу, ушул калкка ушу жетиштүү деңгээлде медициналык жактан жардамдарды көрсөтүү, айрыкча биринчи медициналык жардамды көрсөтүү жаатында бүгүн көп маанилүү жемиштүү иштер жүргүзүлүп атат. Айрыкча ушул Кыргыз Республикасынын президентинин, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ушул элетте жерлерде айылдык фельдшер акушерлик пункттарда дарыгерлердин биринчи медициналык ушул камсыздоону уюштурууда, жардам берүүнү уюштурууда рөлүн көтөрүү жаатында бир топ алгылыктуу жумуштар жүрүп атат. Мен ойлойм, эгерде ушул элибиз, коомубуз жалпы мамлекетти колдоп турса, анын ичинде ушул калкыбыздын сапаттуу медициналык жактан тейлөөдө дарыгерлердин ишине алкыш айтуу менен дайыма алардын иш аракеттерине биз колдоо көрсөтүп турган болсок, Кудай буюрса, бул биздин дарыгерлер дагы өзүнүн милдеттерин тап, сапаттуу деңгээлде аткарат деп терең ишеничебиз. Эми бүгүнкү ушул фельдшер акушерлик пункт жалпы элге, сарыбулактыктарга куттуу болсун, ак жолтой болсун. Ушундай ФАПтарды курулуштарын жасап аткан жалпы ушул Бириккен Араб Эмираттарынан келген демөөрчүлөргө рахмат. Ушундай курулушту райондун аймагына тартып келип, андан ары айыл аймакка чейин тартып келген айыл өкмөт башчысы Жамшитбек мырзага, буга чейин иштеп кеткен айыл өкмөт башчыларына, айылдык кеңештин депутаттарына, мына Улан мырза сыяктуу биздин ушул патриот, элге, журтка жакын инсандарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан эң негизгиси ушул Термечиков Райымбек атындагы ФАПты атасынын атын алып турган бүгүн уулу чоң жардам кылыптыр. Ошол үй бүлөгө дагы жакшылыктарды каалайбыз, ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушул биз азыр сурадык, ушул атабыз дагы убагында ушул айылга абдан чоң эмгеги сиңген, ушундай жакшы мыкты дарыгерлердин катарын толуктаган экен. Ушул үй бүлөңүздө дагы дайыма жакшылыктар болсун. Эми Дамир Садырбекович мына бүгүн эртеден баштап 3-чү ФАПтын ачылышын жасап атабыз. Өткөндө келип абдан жакшы мектептердин ачылышын жасап кеттик. Атайын чоң семинарларды уюштуруп атабыз. Мен эми өкүлдүн социалдык маселелер боюнча орун басары болуп иштейм. Каракулжада Кудайга шүгүр, ушул жакшы демилгелер, жакшы жараткан жумуштар абдан көп болуп атат. Мунун башында ушу Дамир Садырбековичтин эмгеги абдан чоң.
мен ойлойм Дамир, мындан ары дагы ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Ушу жалпы Каракулча элинде дайыма жакшылыктар болсун, дайыма жаратман адамдар көп чыксын. Ушу элибизден эч качан бут береке кетпей, ынтымак, ырыскы болуп, элибизде дайыма жакшылыктар болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Азыркы сөз районубуздун башкы дарыгери Толоров Жыргалбек. Саламатсыздарбы, агайын туугандар. Бүгүн аябай жакшы иш-чара болуп турат. Сиздердин айыл наркы айылга дагы, бул айылга да узак болуп, кыштын күнү биздин катаал шарт, ооруган адам түз жерде баскысы келбей калат, узакка барып кыйналып жүргөнсүздөр. Бүгүн аябай жакшы шарт түзүлүп атат сиздер үчүн. Мен ойлоймун, бул жерден көптөгөн адамдар жакшы гана болуп чыгат. Ошол эле айта кетчү нерсе, биздин ГСОда врачыбыз иштеп аткан, жакында кетип калган эле, дагы бир башка врач менен сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Мына 25-инен келем деген, ал врач келип калса, сиздер назначениени районго барып жаздырбастан, бул жерден эле жаздырып, уколду бул жерден алып турасыздар деген ойдомун. Көп быйылкы жылы өзү Каракулча районунун жалпы дарыгерлик практикалык борборунда аябай эле жемиштүү жыл болду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой угуп таштасаңыздар керек. Жаңы аппараттар келди. Мына Жакыбаевден постоянно жатат, өзү билет. Больницада көптөгөн өзгөрүүлөр бар. Тамак аш өзгөрдү, мебелдер, төшөктөр, жаңы аппаратуралар келди. Бунун баардыгы сиздер үчүн, райондун жарандар үчүн. Ошко барып, төшкө барып, өчүрүт күтүп, акчасын кетирип, убактысын кетирип, зар болуп, кыйналбастан өзүбүздүн районубуздан лечение алып дарылансын деген ойдо аябай көптөгөн аракеттерди кылып атабыз. Дагы жакында келе турган биздин өзүбүздүн өкмөт башчылардын, өлкө башчылардын, министрибиз Гүлнара Маршиновнун дем өрүмчүлүгү менен быйыл өзү киришип, жакында рентген аппараттары келген атат, гемодиализ аппараттары келген атат, көптөгөн аппараттар келет. Жана ушундай эле 300 орунду оорукана, жаңы оорукана Каракулча больницасына курулат деп титулный листке кирген. Быйыл болбосо да 24-жылы Кудай буйрса башталып калат деген ойдобуз. Ал бул курулуп калса биздин райондун жарандар үчүн аябай эле жакшы шарт түзүлөт. Жаткан адамга бир эле укол эмес, жакшы шарт, жакшы сөз, жакшы жардам берет. Ошон үчүн мен сиздерге колумдан келишинче жана биздин жетекчилер колдоп жүрөт. Дайыма сиздерге шарт түзүп, сиздер үчүн иштегенге аракет кылабыз. Урматтуу туугандар, бүгүнкү мына майрамыңыздар менен мен дагы силерди кыздарым, балдар, аксакалдар, өкмөт жакшы көргөн балдар баардыгын куттуктап коюуга уруксат этиңиздер бүгүнкү майрамыңыздар менен. Бүгүн мына айтан бери аким мырзабыз, зам губернаторубуз, врачтар баардыгы айтышты. Бардыгыбызга түшүнүктүү болду. Ким салды, ким тургузду, ким жасады, бүгүн кандай ачылып атканын. Ошол баардык салып, ушуну ачып аткандарга чоң рахмат. Ошол Ассалому алейкум фондусуна да рахмат. Мамике үйлөөсү менен жүгүп жүрөт, буга да рахмат. Уланга да рахмат, өкмөткө да рахмат, мурунку өкмөткө да, азыркы өкмөткө да рахмат. Бардыгынын салымы бар. Бүгүн элибиз, журтубуз илгери биз жаш бала элек, балдарым билесиңер баарын, билбейсиңер көбүн. Жаш бала элек бул Халилин колхозу боюнча бир эле пап бар болчу. Бир Алексей деген доктор бар эле, фельдшер, ошол бардык кишилерди карачу. Атчан, машинада жок, атчан. Азыр эми мына айылдан ар айылга бирден пап курулуп атат. Район центрде больница, бу жерде пап, мынтип турмушубуздун өзгөргөнү, бул да турмушубуздун жакшырганы, заманыбыздын өзгөргөнү деп билишибиз керек болгон. Жогорку отурган биздин чоңдор бардыгы ушу элге, журтка өздөрүнүн салымын кошуп, өздөрүнүн эмесин кошуп, биздин жакшы турмушта жашаса экен деп айткан сөздөрүн, жасаган иштерин үйдө болсок да көрүп атабыз, угуп атабыз. Рахмат ошо чоңдорго да бардыгына, ушу фондуну таап келген кишилерге, айткан кишилерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол жерде көп нерселер айтылды. Биздин мамлекеттин оңурлугун ушу. Ушундай бир алыска айылдарга пап ачып, эл үчүн камкордук кылып аткандыгы үчүн өкмөткө жана мамлекетке ушунчалык чоң ыраазычылык билдирели. Сиздерге ак жол тепап болсун. Андан кийинки сөздөр менен Райым ака тууралуу айтылды.
Мен де Райымбек'in bana gezmeyi bilem. Bu kişi degen şunçalık hak көңіл. Өзünün ilim bilimin, şu elin anlakan adamı. Benim apalarım, atalarım, avalarım. Kisine bir yeri olsun şu kişi müyle çeyin geçin. Oşunda da şu kişi yok diye karap. Bilgen diagnozunu koyup, şu kişinin koygun diagnozu. Rayonga varmaktan oblast karşıda taşını çık söyleden. Oşun kişiye çatkan cerizaylı olup toprakta olsun. O demesin. Yemi gelem de adım gelem. Bana kimi geldin çekleşim bilmiyor döşekte. Maskara yorumlar. Kitabı aramızda kutlu olsun. Ağzıntoy olsun, kutlu olsun, nasip olsun, buyursun söylüyor. Şimdi bu boyunca hükümet bardık aytıp geçti. Көп kişiler var arkasında rahmat vardı. Şu kişiler rahmat yerinde başka bir işler desadı. Ondan keyin bu dollar baştalganda da gördüm anda da bu Nalızdayan özele. Başka bardık kalgan desen bar aylık oluştu. Buna tozmalar giyinirikti. Sesine buna aylık hükümetinin dersi kadar. Şuna barın götürüp kafada oturak. Жақшынысы. Beni farklı kıstası bugüne жақсы çoğuk көп gelipsine budayın az geldiler. Gelmeye koysam orada içimde. Doğru bağlı, densolunlar olsun. Daim şu жақшылық жолы қалды, şu toylы жолы қалды. Mına hormatlı mehmanlar gelip tur atayın, oşton. Kırağızdan hakimesi ünivaş болып gelipti. Demişler de bizi keldimge жаштарға келдіңіздер. Жақсы нәрселерге, тойларға, майрамдарға ошоқша жақсы нәрсе келдіңіздер. Рахмат келгениңиздерге. Эми мынау Райымбек туралы екі сөз айтып кетели. Эми азыр сиз айттыңыз ба Алексей бар деди. Биз Алексейди билбей калдык. Бул Райымбекке кысасын айтканда баягы чыңыз айтып аттын биринчи мугалим дейле. Дүйшөндө эле биринчи Алексейди билбей калдык а. Alexey'den yine şu kişi de. Bilip kaldı onu. Alexey'den yine şu kişi. Şöyle Alexey'in dengelinde işte. Atara tura kıldı. Buna rahmat tanda şu. Alexey'den daha жақсы. Kutlu olsun, жақсылық olsun. Rayınbek Ağabey'in tuğanlarından Kıtırşaka. Бүгінгі келіп отырғаныңарға чоң рахмат. Мына шу хапқа açılışına салымын қосып, шу мен ағам Райым акамның атын беріп, ушуну ачып аткан, ушуга салым кошкон адамдардын бардыгына рахмат. Алдына шу бардыгына рахмат айтабыз биз үйлөрүбүздүн атынан, туугандарымдын атынан. Мен сөздү көбөйтпөйм, Райым акам жөнүндө бардыгы билет айтып өттү. Райым акам аябай кызмат кылган, баягы мына алар айткандай жөө жүрүп, күнү түнү бир эле Райым акам иштейт эле бу жерде. Эмгеги сиңген аябай. Menimçe şu аты verilişi tuğra ele oldu da öyle bir şey. Sizler kanda öyleyizler. Bardığınızlara rahmat. Fap yemi açıldı. Жақшылық olsun. Hiç kim uğru olsun. Rahmat. Uğurganız olsun. Rahmat. Assalamu alaikum tuğanlar. Bay ülkesine Necelerim, karındaşlarım, akalarım. Mına жалпы жогоруда жакшы сөздөр айтылды. Ошого кошумча мен дагы мынау биздин бүгүнкү фаптын ачылышына себепкер мына ушул фап башталышы 18-жылы болсо, мына бүгүн 23-жылы июлда белгилеп атат да. Ушуга кийинки акыркы жолдогу мына жаңы келген биздин мынау акимдер, губернаторлар, өкмөттөр, ушуларга чоң рахмат. Ушулардын салымдары чоң болуп, şular жетелеп, ушуга мына бүгүн насип кылган экен ачылышы болуп атат да. Сиздерге аким, губернатор, айыл өкмөт, улан, биздин мына врачыбыз, райондук жыргалга чоң рахмат. Сиздердин салымыңыздар чоң, өтө. Ошо менен кошо мына биздин Термечиков, Райымбек Айшатабыздын салымы ушу калинде өтө чоң эле. Биз да таанып билип калганбыз убагында. Мындай өтө билимдүү кишилер күнү түнү дебей чарчабай барып, чакырган жерге барып, жөө болсо жөө барып, ачам болсо ачам барып карап жүргөн. Диагнозун койгондо жөө дегенде эң жогорку билимдүү врачтардын кесибинде точно коет эле. Рахмат ушу
Rayonda Ayıştığımızın bu yerdeki atı nasip kılıp buyursun. Şuga çoğulgan, ilimlik kılıp alıp bergen, salım koşkan bala çakasına çoğun razılık bildiremiz. Allah razı olsun. Şunday fatlar açılaversin. Hayırga, alamga yol hayırdan başlanak degende bizden kendinden köp çıkan jigitler var da oşonun atından mına İrembek Ayıştağız'dan çıkan jigitlerden biri de aksakallar. Oşon için atı berilip oturat. Aksakallar ısıp ketip. Hurmatlı bugünkü uşu açılуу azeminin katışuучулары, ушул аземге куш келипсиздер. Анан ушул эл үчүн ачылып аткан мына фельдшер акшердик пункт Акчолтой болсун. Ушул жерден ушу келген кичине цирколоп келгендер ушул жерден ушу биринчи жардамды алып, ыраазычылыгын билдирип жүрө беришсин. Анан ушул өрөөндүн кулуну болгон акам Термечиков Райымбек ушу өмүр окууну бүтүп келип, өмүрүнүн аягына чейин ушул жерде кызмат кылды. Эми сиздердин ушу атын берип ыйгарып атканыңыздарга чоң үй бүлөбүздүн атынан, туугандарымдын атынан ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Анан ушу акамдын жаткан жери жайлуу болуп, арбагы ыраазы болсун. Рахмат. Азыр ушул сөздү Жакока жакшы бир пата берип койсо. Ен чыдабай кетти. Сизге тийишет. Урматтуу туугандар, кыздарым, баары момин аман болгула, тынч болгула. Ушу папка ооруп келген киши аз болсун. Баардыгыбызга ден соолук берсин. Райымбек аканын аты коюлуп атат, ушу Райымбек аканын аты коюлуп өчпөй ушул паптан окуп турганыбызда чоң дөөлөт. Ошол кишинин кичинесинен бери бизди багып, бизди уколдоп, бизди дарылап жүргөн мээнетин деп билебиз. Ошол мээнеттер аткарылып, силерге паташ тийип жүрсүн, арбага колдоп жүрсүн балдарыңызды, кыздарыңызды баарын. Мына жерге келген мына биздин балдар, башчыларыбыз, doktorlarыбыз, депутаттарыбыз, башка айыл өкмөттөрүбүз, мурдагы айыл өкмөттөрүбүз, кийинки айыл өкмөттөрүбүз баарын бактылуу болгула алдарым. Тынч болгула, заманыбыз тынч болсун, башчыбыз жакшы, адилет болсун, элибиз тынч болуп, ынтымактуу болуп, оорубай, сыркабай, жакшылыктардын үстүндө жүрө берели. Силерге чоң ден соолук каалайм. Эч жамандык көрбөй, жамандык силерден качып, жакшылыктар жаныңарда дайым жандап жүрсүн. Чоң рахмат.